Агродиалог форумунун экинчи күнүндө мал чарбачылыгынын күнгөй тескейи талкууланды. Ишинен эң мыкты натыйжа көрсөткөн 20 фермер тажрыйбалары менен бөлүштү. Наше хозяйство является племенным по сементальской породе. Асыл тукум малды багып, андан арбын киреше таап, эң жогорку натыйжа көрсөткөндөр форумда чемпион деп аталышты. Алар малдын туягын гана санабайт, сапатка өзгөчө көңүл бурушат. Бир уйдан бир күндө 46 литр сүт алабыз. Бул уже эң максимальный да, баягы эң жогору дакы уйларыбыз ошончо берет. Туура тоюттандыруу, убакыт сааты менен сааш керек, убакыт сааты менен силосун, жемин берип отурсаңыздар эле, ал ошол результатка келип жетесиздер да. Биз болсо эртең менен саат 8-де саап туруп анан кийин ошол бойдон кечинде той болуп калды, ондо саасак, анда мындай результатка жете албайбыз. Заманбап сарайда малдар байланып турбайт. Өздөрү басып жүрүшөт, каалашса жатышат, кааласа турушат. Суусу 24 саат, алдында автоматический. Булар канчалык көбүрөөк басса, ошончалык баягы кан циркуляцион болот дагы, сүт веримдүүлүгү артат да. Мамлекетте дыйкан фермерлерди сандан сапатка өтүүгө үндөп жатат. Жогору түшүм берген үрөндү тандагандай эле малдын асылдуулугуна да көңүл бурууга чакырат. Асыл тукум мал багам дегендерге бир топ жардамдар болот. Бүгүнкү күндө асыл тукум мал чарбачылыгы боюнча бир 180ден ашык статус алган мал чарбалар бар биздин өлкө боюнча. Биз жылдан жылга бул асыл тукум статусун алган мал чарбалар көбөйүп атат. Асыл тукум программасын иштеп чыкканбыз. Быйыл дагы ал программабыз иштейт. 2 миллиард сомдун терегинде болот, 3%дан болот, анын проценттик чени мамлекеттин фондун жеринен түздөн түз алганга мүмкүнчүлүктөр берилет. Андан сырткары салык тармагында жеңилдетилген мамлекеттик субсидиялар бар. Форумдун катышуучуларына адистер маалымат берүүдө. Асыл тукум чарбаларына түзүлгөн шарттар тууралуу сурап кайрылгандар көп. Жасалма уруктандыруу пункттарын түзө турган болсо, аларга биз ушул өкмөт тарабынан 6%дан ушул 3%дык импортторго ушул эмелер каралган, жеңилдиктер каралган. Ал эми жанагы азыр ушул мезгилде жасалма уруктандыруу боюнча азыр мамлекеттик чоң долбоор жүрүп атат. Жасалма уруктандыруу сандан сапатка өтүү маселеси боюнча, ошол маселе боюнча биз өтө жакшы алгылыктуу иштерди жерлерге уже биз бекер уруктарды таратып атабыз. Сосуд идиштерин таратып атабыз. Былтыр Кыргызстанда 476 миң тонна эт, 1 миллион 881 миң тонна сүт өндүрүлгөн, 938 миллион даана жумуртка алынган. Тармактык мекеме жакынкы жылдары тоок эти менен жумурткага болгон керектөөгө өлкөнүн өзү өндүргөн көлөм жетип калаарын билдирүүдө. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.